Могу Тайгазан деген чайхана Московская көчөдөгү жаңы ачылган штраф стоянка экен. Берки Фучикадагы штраф стоянка жумушту баштайлы экен. Бул жака эмнеге келип калдым деген вопрос болот экен. Беркеттин астында токтоп, Беркеттин астында жана Кулиева көчөсүндө токтоп, Беркеттин астына кирип чыгыш керек болчу. Кирип чыксам эле машина жок 10 мүнөттүн ичиндечи. Анан ошол жакта турган гаишниктерден сурасам, ушул жакта дейт. Бул жака келип азыр штрафтарын төлөп туруп, штрафын төлөп азыр чыктым. Штрафы как раз таки ошо бир күндүк аренданын штрафы экен. 1800 сом болот экен почти что. Но суть не в этом, суть башкада. Опа, мындай кылып жакшы эле көрүнөт экен. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, жалпы жамаат, жалпы такси кызматында иштеген коллегалар, баарыңыздар амансыздарбы? Бул видеону тарткан себеп кечээ күнү жана закон чыкпады, 22 августта, короче, лицензия жок машиналар уже оң рулдуу машиналар уже проверканы өтүп баштайт, анан ошонун негизинде штрафтар жазылып баштайт деп. Ошого бир болсо спрос дагы ошого байланышып кичине мындай коэффициенттер жанып калганбы деп ойлоп калдым да. Анан кечээ бир прямой эфирде отургандан кийин ал жактан бир 4-5 жазышты да. Аренданы, короче, көбөйтүп коюштур, частниктер, вообще негизи платформалар, ар кайсы парктар аренданын акчасын көбөйтүп коюптур деп, там эмелерди, залогтордун көбөйтүп, аренданын оплатасын көбөйтүп, там выходнойлорду азайтып дегендей, ошондой условияларын көбөйтүп алып келе. Жана мен ишенбей, кечээ чалып көрдүм, бир экөөсүн чалып, ушундай машина аренда керек эле десем, депозит 20 000, это минимально. Минимальный срок 1 айга, анан 2200дөн деп 2019 санатлар айтты да. Анан эмне мындай кымбаттап кетти десем, кымбаттаган жок, ушундай эле болчу деп кичине мындай кополураак сүйлөп эме кылды да. Ладно деп аны өчүрүп кийинкисине чалып көрдүм. Чалсам то же самое условия да. И плюс ошол условияга кошуп туруп ремонт 50-50. Ремонту, то есть ошол 20 000 депозит 2200дөн плюс еще ремонт экен. Анан ёкерен бабай деп чындап эле ушундай болуп калды окшойт деп ойлонуп калып. Анан бир ой келди да, урматтуу арендага берген парктар, арендага берген частниктер, кичине бир аз жанагы убагында Россиядан эмелер жактан СВО башталганда бүт бардыгы жагындай ближайший СНГ мамлекеттерге көчүп баратканда квартплаталарын көтөрүп, демелей ошол жакта жашагандарын полный чыгарып эме кыла баштады эле, мына монополия кыла баштады эле го. Азыр дагы ошондой монополия кылып баштаптыр да. Ошондой токтотпойлубу, кандай дейсиңер? Эми карапайым эл машина алганга возможность жок болсо, ошо аренда алып туруп кичине такси кылып туруп өзүнүн жагын багайын деп аткан определенный бир немелер бар да, адамдарчы. Ошол адамдарга кичине мындай иштекени өзгөртүп, ошол кыйналып аткан кезин дальше кыйнабай дегендей условияны түзбөй эле койбойсуңарбы деп айтмакчымын да. Эми кичине наоборот, ушундай спрос көбөйүп атканда кичине ушундай спроско ылайыкташтырып условия түзүп, бир выгодный условия түзүп, кичине ошондой мамилени карап көрбөйсүңөрбү деп кайрылаткан кезимде да. Анан ошол жана комменттерде жазып аткандар, кымбат болуп кетти, аяк болуп кетти деген ошол видеонун астында кичине лайк коюп туруп комментарий жазып видеону бөлүшүп койсоңуздар, бизге окшогон эле карапайым элдер ушул видеону көрүп, может балким ошол видеолорду ошол неме аренда берген адамдар бир аз көрүп, чындап эле деп оюнан кайтат деген ойдойм просто. Ошол эле. Салам алейкум.